Саламатсыздарбы балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле 8-класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайлык. Алгач силер дептериңерди, калем саптарыңарды даярдап отургула. Анткени биз бүгүн дагы адаттагыдай эле жаңы тема өтөбүз. Алгач мен теманы айтаардан мурда силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп көрөйүн. Анда жакшылап көңүл бурабыз. Мынакей экранда силерге үйдүн бир бөлүгүн көрүп турасыңар. Жерди ченеп жаткан геодезисти көрүп турасыңар. Ошондой эле деңизде сүзүп бара жаткан кемени көрүп атасыңар. Кадимки эле жашоодо колдонуп жүргөн кайчы, бир үй эмерегин көрүп турасыңар. Анан дагы үйдө керектелүүчү бир тетикти көрүп турасыңар. Балдар, мен бул сүрөттөрдү эмнеге көрсөтүп жаттым болду экен? Буларда эмне жалпылык бар болду экен? Кана баамдап көргүлөчү. Байкадыңарбы? Ооба балдар, бардыгында бурч байкалып турат. Үйдүн чатырындагы бурчтарды көрүп турасыңар. Жерди ченегенде бурчту ченешке туура келет. Кемеде сүзүп баратканда кеменин багытын аныктоо бурчу бар. Кайчыны да карагылачы, кайчынын бурчу көрүнүп тургандыгын. Үй эмереги да бурч менен түзүлгөн экен. Тетикте да бурч турат. Демек байкадыңарбы? Жашообуздун көпчүлүк бөлүгүндө айрым бир процесстерди аткарууда бурчту ченешке туура келет экен. Демек анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы ушул бурчка арналган. Башкача айтканда ушул биздин бүгүнкү сабакта бурчту ченөөнүн бир чен бирдигин үйрөнөбүз. Мисалы үчүн узундуктун чен бирдиктерин силер билесиңер да. Метр менен сантиметр, миллиметр, километр жана башка дециметр менен ченешет. А ушул сыяктуу эле бурчту да ченөөнүн ар түрдүү бирдиктери бар эмеспи балдар? Силер 7-класстын геометрия курсунда градус деген чен бирдигин үйрөнгөн болчусуңар. Азыр мен ошо силер билген бирдиктерди санаардан мурда куралдарды көрсөтүп өтөйүн. Карагылачы. Экранда бурчту ченегич куралдарды көрүп турасыңар. Силер айрым куралдарын көрүп жүрөсүңөр. Транспорттерди, чийме үч бурчтугун, калган куралдарды көрдүңөрбү? Жашоодогу ар түрдүү кырдаалдарда колдоно турган бурчту ченегич куралдар экен. Булар менен силер жашооңордо колдонушуңар мүмкүн кездешип, азыр мектеп курсунда силер транспорттер менен чийме үч бурчтугунун жардамы менен бурчту ченеп жүргөнбүз. Анда эмесе келгиле бурчту ченөөнүн бирдиктерин бир аз кайталап өтөйүн, анан жаңы темага өтөбүз. Мына силер градус менен ченегенди билесиңер. Градустан минутага айландыра аласыңар, минутадан секундага өтө аласыңар. Ошондой эле бүгүн мен үйрөтө турган бирдик бул радиан деген бирдик. Андан башка балдар өзгөчө геодезияда көп колдонулган град деген да бирдик бар. Карагылачы, мен экранга бурчту ченөөнүн бир нече бирдиктерин көрсөтүп жатам. Мүмкүн болсо эстеп калганга аракет кылгыла. Градус, минута, секунда, радиан жана град. Булар бири-биринен айырмаланып турушат. Булар бардыгынын жалпылыгы бурчтун чен бирдиктери болуп эсептелет. Билесиңерби? Градус деген бул латын сөзүнөн алынган кадам, баскыч дегенди түшүндүрөт. 1 градус бурч дегенибиз 90 градустук бурчту же тик бурчту барабар 90 бөлүккө бөлгөндө ошонун бир бөлүгү 1 градусту түзчү. Билесиңерби? Град деген кандай экендигин? Градус деген 90 градустун бир бөлүгү болсо, тик бурчту 90го бөлүп туруп бир бөлүгүн алсак, град деген тик бурчту барабар 100 бөлүккө бөлүп, ошонун бир бөлүгүн алабыз. Ушул жерден градус менен граддын айырмасын айтып өткөнгө аракет кылдым. Кайра кайталап өтөйүн, жакшылап эстеп калгыла. Градус деген бул тик бурчту барабар 90 бөлүккө бөлүп, бир бөлүгүн алсаңар, 1 градусту түзөт. Град деген тик бурчту барабар 100 бөлүккө бөлүп, ошонун бир бөлүгүн алсаңар, 1 град деп эсептелет. Град көпчүлүк учурда геодезияда колдонулат. Эми карагыла, градус деген терминдин өзүн көрдүңөр. Демек, кадам, баскыч дегенди түшүндүрөт экен. 1 градуста 60 минута бар. Минутанын жазылышын көрдүңөрбү математикалык тилде? Секунда деген 1 минутада 60 секунда бар. Ушуну байкап бирин экинчисине байланыштырганды үйрөнгүлө. Кайталайм. 1 градуста 60 минута бар, 1 минутада 60 секунда бар. Эми балдар, ушул бирдиктердин ичине мен град менен градус жөнүндө жогоруда айтып өттүм. Бүгүн мен өтөйүн дегеним ушул бурчтун чен бирдиктеринин ичинен бирөөсүн, башкача айтканда, радиан тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе келгиле балдар, дептерибизге жаңы теманы жазып алалык. Бурчтун радиандык чени. Кайталайм. Бурчтун радиандык чени.
жаздыкпы? Анда эмесе келгиле балдар. Мен бул теманы түшүндүрөрдүн алдында алгач таяныч түшүнүк катары бир нече түшүнүктөрдү кайталап өтөйүн. Экранда силер бурчту көрүп турасыңар. Мисалы, биринчи бурчту карап көрөлүчү. Мына бурчтун бул чокусу КЕП бурчу. Же ПЕК бурчу десеңер да болот. Же жөн гана Е бурчу деп койсоңор да болот. Бул бурч менен силер 5-класстан бери таанышсыңар. Кийинки бурчтун чокусу А чекитине туура келип атат. Бул бурч кандай бурч деп аталаарын силер буга чейинки сабактарда таанышкан болчусуңар. Эгерде бурчтун чокусу айланада жатса, ал эми жактары айлананы кесип өтсө, анда мындай бурч айланага ичтен сызылган бурч деп аталат. Мына карагылачы. Бул айланага ичтен сызылган бурч. Башкача айтканда CAF бурчу айланага ичтен сызылган бурч болуп эсептелет. Эми үчүнчү бурчту караардан мурда мына мен атын жазып коеюн. Айланадага деген сөздү айтпай эле ичтен сызылган бурч деп коеюн балдар. Кайра бир жолу эрежесин айтып өтөйүн. Чокусу айланада жатып, жактары айлананы кесип өткөн бурч айланага ичтен сызылган бурч деп аталат. Кийинки бурч менен эмне байланышы бар экен? Мынакей балдар. Кийинки бурчтун чокусу айлананын борборунда жатып жатат. Анда бул бурчтун атын атап көрөлү. PON бурчу. Бул борбордук бурч деп аталат. Кайталайм. Бурчтун чокусу айлананын борборунда жатып, жактары айлананы кесип өткөн бурч борбордук бурч деп аталат. Мында мына борбордук бурч биздин бүгүнкү сабагыбыздын негизги өзөгүн түзөт. Баамдап турабыз. Демек PON борбордук бурч экенин таанышыңар керек. Кайталайм. Ичтен сызылган бурчта айлананын чокусу айлананын өзүндө жатат, жактары айлананы кесип өтөт. Борбордук бурчта бурчтун чокусу айлананын борборунда жатат, жактары айлананы кесип өтөт. Эми балдар, ушул борбордук бурчка туура келген жааны карагылачы. Мынакей NP жаасын көрүп турасыңар. Борбордук бурчтун чоңдугу өзү таянган жаанын чоңдугу менен ченелет. Мынакей NP жаасын көрүп турасыңар. Мына мен бүгүнкү сабакта теманы түшүндүргөндө ушул борбордук бурч жана ал таянган жаа тууралуу маалыматтарды колдономун. Анда эмесе келгиле, негизги теманын өзөгүн түзгөн бурчтун чембирдигине өтөлүк. Ал үчүн айлананы көрүп турасыңар. Альфа борбордук бурч экенин көрүп турасыңар. Бул айлананын радиусун R менен белгилейин. Экөө тең радиус көрүп жатасыңарбы? Анда мынакей, ушул альфа борбордук бурчу таянган жаанын узундугун мен R'ге барабар болсун дейин. Анда бул альфа бурчу кандай аталат? Альфа барабар 1 рад деп. Бул эмне деген жазуу? Эмне үчүн мен 1 рад деп жаздым? Демек анда келгиле, бүгүнкү биз үйрөнүп жаткан 1 радиан бурч жөнүндө айтып атат. Башкача айтканда, 1 радиан жаасынын узундугу радиуска барабар болгон борбордук бурчтун чоңдугу болуп эсептелет. Демек, силерден балдар, 1 радиан бурч деген кандай бурч деп айтса, силер айтышыңар керек. Жаасынын узундугу радиуска барабар болгон борбордук бурчтун чоңдугу аталат. Демек, карагылачы. Айлананын радиусу R болсо, ошол альфа бурчу көрүнүп турган тиешелүү жаанын узундугу дагы R'ге барабар болуп жатат. Демек, анда альфа бурчун 1 радиан бурч экен деп эсептегиле. Радиан деген сөздү кыскартып рад деп жазып койсо болот. Мына альфа бул борбордук бурч. Эми балдар, бурчтун чоңдугун радиан аркылуу аныктоодо анын чоңдугу тиешелүү жаанын узундугунун радиуска карата катышы түрүндө мүнөздөлөт. Келгиле анда аны жазып көрөйүн. Жаанын узундугу мен L тамгасы менен белгилесем, радиусту R десем, мынакей бурчтун чоңдугун радиан аркылуу аныктоодо анын чоңдугу тиешелүү жаанын узундугунун радиуска карата катышы менен мүнөздөлөт. Байкап жатасыңарбы? Эми мынакей ошол эле чиймени пайдаланып мен L деген бул фи радиандык борбордук бурчуна туура келүүчү жаасынын узундугу болсун дейли. Балдар, ушул жерден силердин эсиңерге салам. Жаанын бурчтук чени менен жаанын узундугун адаштырбагыла. Кайталайм. Кээ бир учурда балдар ушуну адаштырат. Жаанын бурчтук чени менен жаанын узундугун адаштырбагыла. Азыр эми мен бурчтун чоңдугун радиан аркылуу аныктоодо анын чоңдугу тиешелүү жаанын узундугун радиуска карата катышы түрүндө мүнөздөлө тургандыгын пайдаланып формуланы жазсам,
мынакей жаанын узундугу ошол борбордук бурчка туура келген L барабар деп жазылат. Ошондой эле жаанын узундугунун формуласы бар. Азыр мен силерге оң жакта көрсөткөн формуланы силер буга чейин 7-класстын геометрия курсунда таанышкансыңар. Эми экөөнүн тең сол жактарында L турат. Башкача айтканда жаанын узундугу. Анда келгиле мен оң жактарын барабарлап жазып алайын. Мынакей оң жактарын барабарласам, сол жактары барабар болгондуктан оң жактарын барабарлап туруп, эми бул жерден фи радианды табайын. Аны таба турган болсом, 180 градусту пиге бөлүп альфа градуска көбөйтүп коем. Ж ушул жерден альфа градусту табайынчы. Альфа градусту таба турган болсом, анда пини 180ге бөлүп фиге көбөйтүп коем. Балдар, ушул эки формулада мынакей бирөөндө бурчту радиан менен туюнттум, а бирөөндө бурчту градус менен туюнтуп жатам. Байкап жатасыңарбы? Кайталайм. Бир эле бурчту мен биринчисинде радиан менен туюнтуп жаздым, экинчисинде градус менен туюнтуп жазып жатам. Эми азыр анда ушуга байланышкан формулаларды мен силерге көрсөтөйүн. Радиандык ченден градустук ченге кантип өтсө болот экен? Кана дептериңерге жазып отургула. 1 радиан бурч дегенибиз балдар 180ди пиге бөлүп койсок градуска айланат. Кайталайм. 1 радиан бурчубуз 180 бөлүнгөн пиге барабар. Эми ушул радиандан градуска өткөндө ар дайым эле бир эле радиан болбойт да балдар. Альфа радиан деп коеюнчу. Альфанын ордунда ар кандай болушу мүмкүн. Анда жалпы формуласын дептериңерге жазып алгыла. Кана балдар, альфа радиан барабар 180 градус көбөйтүү альфа бөлүнгөн пи градуска барабар. Мен азыр радиандык ченден градустук ченге айландырууга карата формулаларды берип жатам. Эми балдар, градустук ченден тескерисинче радиандык ченге өткөн учур кездешет. Анда анын формуласын көрсөтөйүн. Буларды да жазып алгыла. Алгач 1 градус эмнеге барабар экен жазгылачы. 1 градус барабар пи бөлүнгөн 180 радиан. Кайталайм. 1 градус барабар пи бөлүнгөн 180 радиан. Же болбосо ар дайым эле 1 градус эмес альфа градус болуп калышы мүмкүн да. Анда альфа градус барабар пи көбөйтүү альфа бөлүнгөн 180 радиан. Кана формулаларды дептериңерге жазып алгыла. Анткени биз бүгүн сабактын жүрүшүндө бул формулаларды пайдаланып тапшырма аткарабыз. Анда эмесе балдар ушул жерден 1 градусту болжол менен 0,17 радиан экендигин дептериңерге жазып койгула. Кайталайм. 1 градус болжол менен 0,17 радианга барабар. Анда 1 радиан канча градуска барабар экен балдар? Мынакей мен жазып койдум. 1 радиан болжол менен 57 градус 17 минутага барабар. Жаздыкпы? Урматтуу окуучулар, ушул жерден бир нерсени көңүлүңөргө алгыла. Мен бир эле бурчту радиандык чен менен да, градустук чен менен да туюнтууга боло турган формулаларды берип жатамын. Эгер силерге бурч радиандык чен менен берилип калса, градустук ченге айландыргыла, а градус берилген болсо, радиандык ченге айландырганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Азыркы формулалар дептериңерге жазып алдыңар да, азыр ошолорду колдонуп, тапшырмаларды аткарып көргөнгө аракет кылабыз. Ага чейин мынакей мен бир нечесин өзүм көрсөтүп көрөйүн. Радиандык ченден градустук ченге айландыруунун формуласын берейин дагы. Мынакей радиан менен берилди. Пи бөлүнгөн 3 радиан. Башкача айтканда бурч радиандык чен менен берилди. Муну градустук ченге айландырыш үчүн формуланы колдоноюн. Альфанын ордунда менде пи бөлүнгөн 3 турат. Анда силер көрүп тургандай пи менен пи кыскарып кетет дагы. 180 градус бөлүнгөн 3 бул 60 градусту берет. Эми экинчи бир мисалды көрсөтөйүн. Көрдүңөрбү балдар, мен радиандык ченден градустук ченге өтүп жатам. 4 пи бөлүнгөн 5 радиан деп турат. Демек муну градустук ченге өтүш үчүн альфанын ордуна дагы эмнени коем? Ооба балдар, 4 пи бөлүнгөн 5ти коем. Ошондо 180ди 4кө көбөйтүп 5ке бөлөйүн. Пи менен пини тийиндиси 1ге барабар болот. Анда менде 144 градус чыгат экен. Көрдүңөрбү? Жазылышына көңүл бургулачы балдар. Дептерге кантип жазат экенсиңер? Радиандан градуска айландыруунун мен жазылышын көрсөттүм. Байкадыңарбы? Анда эмесе келгиле мен силерге суроо берейин. Мынакей мен силерге радиандык ченде берилген бурчту көрсөтүп жатам. Келгиле силер муну градустук ченге айландыргыла. Кана убакыт кетти. Ойлонуп туруп берилген бурчтун радиандык ченинен градустук ченине өткүлөчү. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер,
ошол жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. А мен силерге туура жообун көрсөтө берейин. Келгиле. Чыгаруу деп баштайлы. Мына бурчту алгач өзүн жазып алайын. Пи бөлүнгөн 3 радиан. Кыскача рад деп жазылып турат. Анда радиандан градуска айландыруунун формуласын көрүп турасыңар. Альфанын ордунда эмне турат балдар? Пи бөлүнгөн 3 турат. Демек анда альфанын ордуна пи бөлүнгөн 3тү коюп койдум. Көрдүңөрбү? Мен формуланы пайдаланып жатам. Жогоруда мен силерге жаздырган. Эми пи менен пинин тийиндиси 1-ге барабар болуп кетсе, анда 180 градусту 3-кө бөлсөм, 60 градус чыгат. Мынакей 60 градус экендиги келип чыкты. Туура жообу 4-үнчү жооп. Эгер кимдер 4-үнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Туура жообу 60 градус болчу. Эми балдар, мен экранда карагылачы, айлана чийем. Радиусту көрдүңөр да? Айлана чийдим, жакшы баамдагыла. Айлананын радиусу R болсун. Анда ушул радиусту мен азыр мынакей көрүп атасыңарбы? Жаа кылып жазам. Мынакей жаа болду. Айлананын радиусу менен жаа барабар болгон учурда пайда болгон борбордук бурч 1 радиан бурч экен. Англисче жазылып калды. 2 радиан бурч. 3 радиан бурч. Көрүп жатасыңарбы? Мына жарым айланага туура келди. Ошондой эле мына жарым айланага туура келгенде канча радиан болот экен балдар? Пи радиан болот экен. Байкадыңарбы? А толук айланганда 2 радиан. Мынакей демек пи радиан деген бул 180 градус экенин көрдүңөр. А 2 пи радиан деген бул 360 градус экенин көрдүңөр. Айлананын толук бурчу болуп эсептелет. Кайрадан радианды көрүп койгулачы. Мына 1 радиан кандай бурч экендигин. Айлананын мына борбордук бурчун түзгөн атабыз. Радиусту жаага тууралап атам, карагылачы. Көрдүңөрбү? Мына азыр борбордук бурч пайда болду. Борбордук бурчтун радиусу менен борбордук бурч таянган жаанын узундугу барабар болгон учур болду. Эми ушул учурда пайда болгон бурч бул радиан бурч экен. Кайталайм. Радиан деген бул бурчтун чен бирдиги балдар. Кыскача жазылышы рад деп жазып койсо болот. Радиан деген терминди камтыган биринчи басылып чыгарылган китепче балдар алгач 1873 жылы Англияда пайда болгон. Радиан деген латын сөзүнөн алынган. Кыргызчага которгондо нур же шиш дегенди билдирет балдар. Эми карап көргүлөчү. Бурчтун чени катары биз бүгүн эки чембирдикте бирин экинчисине туюндуруп жатабыз. Айлананы көрүп турасыңар. Мунун узундугу 2 пи р. Бул диаметр, бул жарым айлана же болсо айлананын жаасы. Көрдүңөрбү? Айлананын жаасы туура келген борбордук бурчту карагылачы. Борбордук бурчтун градустук чени канча градус? 180 градус. Жарым айланага туура келген борбордук бурчтун чоңдугу 180 градус. Аны радиандык чен менен жаса турган болсок балдар, пи деп жазабыз. Эгерде ушул пи 180 градуска барабар болсо, анда айлананын 4/1 бөлүгүнө туура келген борбордук бурчтун чоңдугу канчага барабар экен? Албетте пи бөлүнгөн 2-ге. Бул 90 градуска барабар. Анда келгиле мен силерге радиандык чен менен градустук чен менен берилген бир нече бурчтардын мисалын көрсөтүп коеюн. Мына радиандык чен менен берилгендердин жазылышына көңүл бургулачы. 3 пи бөлүнгөн 2, пи 2/1 деп жазылып турат. Булар радиандык чен менен туюнтулуп турган бурчтар. Бирок булардын жанында турган радиан деген сөздөрдү көңүл бургула. Биякта градус менен берилип атат. Радиан деген сөздү жазбай койсо да болот балдар. Мынакей. Көрдүңөрбү? Радиандык чен менен берилген бурчтарда радиан деген сөздү жазбай койсо да болот. Балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен бурчту ченөөнүн бирдиктеринин бири катары радиан менен ченөөнүн бир учурун көрсөттүк. Башкача айтканда радиан деген кандай бурч экендигин тааныштырдым. Башкача айтканда 1 радиан деген бурч жаасынын узундугу радиуска барабар болгон учурдагы борбордук бурчтун чоңдугу экендигин билдиңер. 1 радиан бурч болжол менен 57 градуска барабар экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү силер үйрөнгөн бурчту ченөөнүн дагы бир бирдиги болгон радиандан градустук ченге өткөндө, градустук ченден радиандык ченге өткөнгө тапшырмаларды өз алдыңарча аткарып көрүп, көндүмдөрүңөрдү калыптандыргыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.